Талант Турдумович, урматтуу коллегалар, күн тартибине мыйзам долбоорун кийирип коесузбу, регламент мыйзам долбоорун. Кайсы мыйзам долбоорун? Регламент жөнүндө. Ой, регламент дейм да, референдум жөнүндө кечиресиздер. Референдум жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибине кийирип коюңузду суранам. Урматтуу депутаттан сунуш келип түшүп атат. Күн тартибин добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 57 каршы 4 кабыл алынды. Күн тартибине киргизилди. Рахмат. Процедурдан биринчи микрофон. Рахмат. Урматтуу Талант Турдумович, биз азыр дагы регламентти буздук. Анткени эртең менен күн тартиби бекитилген. Күн тартиби бекитилгенден кийин мыйзам долбоорлору каралып аткан учурда күн тартибине өзгөртүү кирбеш керек эле. Бул биринчиден. Экинчиден биз өзүбүз иштеп аткан регламентти өткөн шаршемби күнү дагы аябай одоно буздук. Анткени регламенттин 85-чи беренесинде 4-чү пунктунда так жазылып турат. Добуш берүү укугун башка депутатка берүүгө тыюу салынат деп. Ошол эле 8-чи пунктунда жазылып турат, эгерде добуш берген депутаттардын саны катталгандардын саны менен дал келбей калса, анда маселе кайра добушка коюлат деп так жазылып турат. Демек, өткөндө мына абакта жаткан Дүйшөн Төрөкулов дагы добуш берди, макул деп чыкты. Ошондуктан ал өзү абакта. Бул факт. Демек, ал депутат үчүн башка депутат добуш берген. Регламент бузулду. Демек, бүгүн биз Конституцияны 2-чи, 3-чү окууда карабашыбыз керек. Кайра добуш берүүгө келишибиз керек биринчи окууга. Регламент боюнча. Эгерде жок, регламентти бузуп, биздин өлкөнүн эң башкы документин ушундай жол менен кабыл алабыз десек, бул шерменде конституция болот муну. Элдин баары билиш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, кечээ эмне үчүн конституциялык түзүлүш боюнча комитеттин жыйыны болбой туруп, бүгүн дагы 2-чи, 3-чү окууга бир кароого киргизип атасыңар. Бул дагы одоно мыйзам бузууда. Эмне Кыргызстандагы эң башкы мыйзамыбызды комитет карабай туруп, эң маанилүү учурда баары башын катып жатып алып, үйлөрүнө алып, колдорун койдуруп келип, ушинтип уурларча кабыл алабызбы? Биз дагы шерменде болбодукпу анда? Ошондуктан азыр урматтуу депутаттар, баарыбыз мына эң маанилүү учурда чечкиндүүлүктү көргөзөлү. Баш мыйзам мындай жол менен кабыл алынбаш керек. Регламент бузулду. Мен так айтып бердим, ошондуктан бүгүн бул мыйзамды карабашыбыз керек. Эмки жумага калтыралы. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Талант Турдумаматович. Кечээ комитеттин отуруму болгон эмес. Мен түшүнүп атам. Бизде өлкөбүз уже мыйзам чегинде иштебей калды. Анык эле. Понятие менен биз уже жашап атабыз. Эми хотя бы для видимости комитеттин отуруму өткөрүш керек да. Көрсөтүш керек да, мына комитеттин отуруму болгон. Опросным путем чечим чыгарып, бул мыйзамсыз. Туура эмес. Мына канча башка өлкөлөр дагы ушуну, мамлекеттер карап атышат ушуну. Биз азыр караганга бизде даже чечим жок комитеттин. Өткөн жумада автор ким десек, авторлар табылбай жатат. Мына депутат азыр докладчик. Даже так названиян, мыйзам долбоорунун названиян билбейт экен. Регламентпи, референдумбу. Эми кечирип койсун, бирок эми ушундай көрсөткүч болуп атпайбы? Какое отношение? Это такой большой пофигизм, когда принимается целый основной закон. Так нельзя же делать. Киргизгенге бул менимче туура эмес азыр. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, Талант Турдумаматович. Экинчи окуу алкагында мыйзамдын автору комитетке кетет. Комитеттин төрагасы жок. Комитеттин төрагасынын орун басары жок. Бул киши автор боло албайт. Авторлуктан кетти. Экинчи эмси жакшы эле Талант Турдумаматович. Мыйзамды көзөмөлдөгөн кишисиз, мыйзамды мыкты билген кишисиз. Анан мындайга жол бербешибиз керек да. Жок дегенде сиз өзүңүз ушундай жерде айтып койбойсузбу? Калысык сөзүңүздү, кана Кересбеков. Кананы комитеттин чечими барбы?
Комитет кеше болгон жок да, бардыгыбыз карап отурдук да. Эми ушунда уурулук менен да баш мыйзамды башка мыйзамдын ичине салып, бул коёндун ичине аюуду салып өткөрүп атпайбызбы биз? Референдум жөнүндө мыйзам дейт, бул анын автору болсун. Бирок экинчи окууда комитет да. Комитеттин адамдары чыгып, ошол сунуш киргизиш керек эле да. Мен макул болот болчумун. А комитеттин төрагасы да орун басарларда чыкпай атпайбы? Анан бул эртең билесиз да, Талант Турдумаматович 2006 жылкы күч менен кабыл алган Конституциянын бардыгын Эшимканов менен Карабеков сотко барып утуп алганда, ошону жокко чыгып кетти да. Бул да азыр ошол туура ошондой жолго баратпайбы? Эми ушунчалык зордук менен да кабыл алабызбы? Это же жанагы изнасилование болуп атпайбы, извращенный формада кабыл алдырып атпайсыңарбы? Уят да эметкөндө мейли эми түрмөдөгү адамга добуш бердиргеле, мүрзөдөгү адамга добуш бердирдик кой каратып туруп. 5 жылдык болот азыр. Эми азыр дагы жылдың болобуз. Kimge gerek var, ben tak düşünmey turam da. Tak düşünmey turam. Buna geçe Felix Şaşameç'in postunu okudum. Sadır Nurgacoğlu'na girip çıktım deyip. Baş mıysam boyunca anın fikri başka kendine söz ayttı. Ana ben tangıl otta bu kaysı japarap oyun olatkan. Böyle açıktap koyuş gerek bu çıtağlağı şutatan. Hem Karaçay komitetin müçeleri yok. Başka bir deputat ile kaptaldan gün tertibi bekitilip kalgandan keyin anan keyin 2-3 kişiden keyin anan keyin koysana 57 deputat koldu perdi. Uyat tuğandar. Tarih aldığında cevap veririz, hakirette cevap veririz. Bergen doğuş üçün dağı. Ertek uşu Konstitusiялык палата чечими бар, bilip koygula. 2 депутат çıgat da sot koyret, anın jokka çıgarat. Büttü kappak bolat da uşul doğuş bergenler kapkara bolat. Rahmat. Рыскел Чыныбекович, азыр жөн эле күн тартибине киргизүү жөнүндө маселе көтөрүлдү. Doğuş берүү менен күн тартибине киргизилди. Ал эми аталган маселени караган учурда комитет өзүнүн оюн билгизет. Ошондо суроолорду берсеңер болот. Экинчи микрофон. Талант Турдумаш, менде сизге спикер катары суроо бар да. 85-ci беренеде регламент жөнүндө мыйзамда так эле жазылганда бири-бирине депутат добушту бере албайт. Сиз спикер катары бул жерде караш керек болчуңуз да. Добушту бере атканда билесиз, кээ депутаттар башка депутаттарга добушту берген. Ошол эле сиз одо отурган депутат үчүн даже добушту беришкен. Ошол мыйзамсыз да, туурабы? Же мыйзамдуу дейсизби? Сизге суроом бар да. Дастан Далабаевич, туура мен депутаттардын добуш бергенине комментарий бере албайм. Бирок негизи регламент менен эгер карасак, регламент талаптарына ылайык туура эгер өзү жок болсо, анда башка бирөө жанакы Дүшөн Төрөкулов боюнча маселе бар. Бирок аны алып салганда дагы негизи добуш жетип атат. Жок. Жөнүндө маселе болуп атат. Эми аны Не только Дүшөн Кулчотонов, бул жерде башка депутаттар жок болгон да. Башка депутаттар дагы жок болгон. Далилдер бар, видео тасма бар. Сиз караш керек болчуңуз да. Көзөмөлдөп спикер катары депутаттарга катуу айтып, мыйзамды сактайлы. Биз мыйзам чегинде алып бардык. Мына бул жактан Мыйзам чегинде болбой жатпайбы? Регламент бузулду да. Депутаттардыкын жапкыла дегенбиз. Жок, регламент бузулду да. Сиз көргөнсүз да аны. Негизи ал жактан бир маселе болуп атат. Аны эске албаганда добуш берүү менен маселе кабыл алынып атат. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Жок, кээ депутаттар 5 компьютерди баскан. Видеону көргөнсүз да сиз. Жакшы эле көргөнсүз. Рахмат. 5-ci микрофон. Урматтуу Талант Турдуматович, азыр күн тартибине кийрели деген маселе болуп атат да. Эчтеке боло элек, мына комитет төрагасы келет, комитет мүчөлөрү келет, өзүн кийирсек, анан өзүнүн талап шарттары да бар да, жерде фракциянын чечимдери бар. Күн тартибине кийрели, анан талкуулалды да. Рахмат. Рахмат. Процедурадан 1-ci микрофон. Дастан Далабаевичке жооп бере атпайсызбы, Талант Турдумаш? Ошол 9-чу пунктты карасаңыз, регламенттин 85-ci беренеде. Депутат добуш берүү убагында жыйындар залында жок болсо, чыгып кетсен болсо, анын компьютери өчүрүлүүгө тийиш жана төрагалык кылуучу кайра каттоо жарыялайт дейт. Ошол эле 8-ci берени айтып өттүм. Эгерде депутат өзү жок болгон болсо, анын ордуна добуш берип койгон болсо, анда кайра добуш берүүгө коюлуш керек деп. Регламент, эгерде буза беребиз десеңер, анда өзүңөр чечкиле, көпчүлүк. Жанар Куанычевич, биз ошол кезде
Добуш берүүнүн астында кайрадан каттоону жарыялаганбыз. Стенограмманы алып карасаңар болот. 4-чү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төраға, урматтуу коллегалар. 2016 жылы Конституция өзгөрүү киргизип атканда биз ушул жерде парламентте чырылдаганбыз. Парламентте мына ушул жерде мына СДПК мүчөлөрү сиз айтасыздар. Ошондо биз дагы айтканбыз ушул жерде. Мажбурлап өткөзүп атасыңар, регламент бузуу, мыйзамдар бузуу менен өтүп атат деп айткансыңар. Мындай карасак, азыркы жаңы конституция келип аткан эмне өзгөрүү болду? Өз алдынча башкаруу система өзүнчө кетип атат. Сот система мурдагыдай сот система боюнча деле ошол жазылып атат. Андан тышкары соттун төрагасын бул жерде макулдашуу менен жазып атышат. Ал жерде 46 статьяда карап коюңуз. Социалдык жоопкерчиликти алып атат ал жерде. Анан мына Рыспай Чыныбекович айтып кетпеди, Чыныбаевич. Рыскелдей Чыныбекович, кечирип коесуз. Изнасилование боюнча айтып кетпедиңизби? 2016 жылы жаңы конституцияны кабыл атканда ошондо эле изнасилование болгон ушунда. Ошон үчүн жаңы конституция, жаңы президент, жаңы мына референдум аркылуу 80% добуш менен президенттик башкаруу болсун деп, эми 80% добуш берген элди сыйлайлык да. Же тура беребиз ушинтип. 80% добуш берген элибизди сыйлайлык. Эгерде тура эмес болсо, 6 айдан жарым жылдан кийинби, 1 жылдан кийинби, анда ошо конституцияны кайра өзгөртөбүз. Мына биз чыгабыз ушу каршы, эгерде тура эмес иштесе. Андан кийин Талант Турмаш. Мына бул өтө маанилүү документ да. 4-чү микрофон. Талант Турмаш, тура көрсөңүз, президент менен сүйлөшүңүз. Ошо маселе каралып атканда президент да келсин, башка прокурор келсин, жогорку соттун төрагасы келсин. Ошо маселени чогуу карап, кандай суроолор болсо суроолорго жооп берип, так дана жооп берип койсок, ошо менен бүт маселе чечилет. Ошону бир карап койсоңор. Рахмат. Рахмат. 1-чи микрофон. Талант Турдумаматович, биринчиден биздин кесиптештерибиз Жанар Акаев, Рыскелди Момбековдер башында тура көтөрдү маселени, процедурный. Комитеттен өткөн жок депчи. Биз унчукпай турдук. Мына комитеттин жетекчиси келди, Канат Керезбеков. Мен Канат Керезбековден сурадым, комитеттин чечими барбы десем, бар деди. Кече опростун путем бүткөнбүз. То есть процедура бүт соблюдается биздечи. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, мен түшүнбөй калдым. Мо 2020-жылкы, 21-жылкы конституцияга эмне мынча нападка болуп атат да? Тарыхты карап коелу. 1993-жылы легендарный жогорку кеңеш, парламент кабыл алганда кандай болгон биз деле түйүн билебиз. Эч кандай мыйзам бузуу деп айта албайм. Но ар бир шартка жарата болгондо, туурабы? 2016-жылы мына азыр айтып кетти. 2016-жылды, 2010-жылды айтайлы. Жөн эле даже 2010-жылкы конституциянын 114 беренесине кирсең, ал жакта бүт баары бекитилген. А мына азыр 2016 жөнүндө айтып атат. 2016-жылы боюнча эгер кичине насильственный путем закон кабыл алынган болсо, основнойдо, ал биз 2020-жылы ал жол менен барбайбыз. Потому что бул адамдын астында, мамлекеттин астында, мыйзамдын астында бул туура эмес нерсе. Бирөө туура эмес кылса бизге жол бербейт, биз да туура эмес кылабыз депчи. Бирок азыркы 2021-жылкы конституцияга эл тандады, референдум болду. Элдин үнүн угайлы. Эмне үчүн 2010-жылкы конституция иштебей калды деп өзүңөр биринчи суроо бербейсиңерби? Жанар Кубанычевич. Политический партия деген мыйзам бар, 99-жылдан бери келатат, бир да өзгөрүү болуп атат. Ошону караш керек эле. Эмне үчүн политический партиялар элдин астында ответственность болбой туруп, эл ошон үчүн бул системаны мен өзү биринчи жолу айткам, мен за парламентарий. Oyun ayaktayız.
так болбой калды да булчу. Ситуация өтө начар болуп калды. Тарыхта болгон, Чилиде болгон, мына Грузияда деле болду. Ага чейин Францияда 58-62 жылдары ушундай ситуациялар болгон, что президентский правленияга келбесе мамлекет тарап кетмек. Азыр ситуация ошондой болуп калды. Биз деген шарттарды түзүшүбүз керек да. Туурабы? Без основательно мондай такой атмосфера создавать этип аткан кереги жок булчу. Элдин үлүн угайлы. Мыйзам менен жашайлы. Демократиялык мамлекетте жашап аткандан эң негизгиси эмне? Элдин бийлиги, экинчиси болсо бул мыйзам үстөмдүгү. Мына основной принциптер. Бүт баары соблюдать атат. Анан эгер биз парламенттен усикайт этип туруп президентке берип атсак, ага деген 10 жылдагы тарых алып келип койду да бизгечи. Эмне үчүн Кыргызстанда политический партиялар ответственность алган жок? Эмне үчүн политический партиялар бүт региондордо постоянно иштеген жок? Эмне үчүн политический партиялардын идеологиясы болгон жок? Эмне үчүн только шайлоонун астында иштешет, жарым жыл, мандат алат, кайра кетип калат. Аткаруу бийлиги менен өздөрүнүн иштерин кылыпчы. Маселе көп да. Мен деле ичим күйүп атат, что Кыргызстанда парламентский правление мондай 10 жылда биз ишеним аткара албагангочу. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Умбеталы Токтаралиевич, урматтуу депутаттар, Конституцияны колдогондор. Мындайда, как будто вы ничего не понимаете. Президенттик башкаруудан тышкары дагы башка маселелер бар. Мен жөн эле мындай бир статьядан цитатаны кылып берсем. Государство и его органы служат всему обществу, а не только его отдельной части. Значит, бир бөлүккө, коомдун бөлүгүнө иштесе боло берет экен. Настолько неграмотно. Я не знаю, какой человек это написал. Же атайын кылып атабы узурпация алып келиш үчүн, билбейм. Эми урматтуу депутаттар, мен түшүнүп атам, кээ депутаттар менен катуу эле сүйлөшкөн, кээ менен мындай кызматты айтышкан, кээ коллегалардын балдары там ээкте иштеп атышат, башка мамлекеттик органдарда иштеп атышат, түшүнүп атам. Эми бирок көрөсүзго бул конституция каерге алып келет бизди. Узурпация мына так эле жазылып атат. А не только отдельные его части. Значит, бир бөлүккө мамлекет, целый мамлекет жана анын органдары иштесе болот экен. Как будто других норм нету. Сиз азыр башкаруу системаны айтып атасыңар. Ушундай нормалар өтө көп. Өтө неграмотный киши жазып берип силерге берген. Колдоп бергиле. Мен түшүнүп атам. Окубай эле көбүнчө азыр колдоп атасыңар. Бирок келечекке өтө бизге терс таасирин берет. Көрөсүң. Дастан Далабаевич, негизи ушул маселелер боюнча айтып койгум келет да. Конституциянын долбоору Конституциялык кеңешмеде кеңири талкуулоо жүргүзүлдү. 2 ай, 2,5 айдан ашык. Мына ошондо барып ушул ойлорду айтсаңар болот эле. Эми мыйзам долбоору күн тартибине киргизилгенден кийин жанакы өзгөртүү толуктоолор киргизилбейт, билесиңер. Мына ошондо келип алып айтканыңар бир аз туура эмес. Мына ошондо барып айтсаңар болот эле да. Экинчиден узурпация боюнча. Буга чейин болуп келген ар дайым эле. Парламент качан биз эгемен өзүбүз эн эркин чечкенбиз. Эч качан чечкен эмеспиз. Мына туруп айткыла бул жерден биз өзүбүз чечип жүргөнбүз деп. Бардык маселелерди. Өкмөт деле ошол президентке баш ийип келген. Аталган конституциянын долбоорунда ушул жоопкерчилик толугу менен ачык айкын президентке берилип атат. Буга чейин ким болбосун, кайсы президенттер болбосун, жоопкерчиликтен корккон. Качкан ушул жоопкерчиликти алгандан. Азыр тескерисинче толугу менен ушул жоопкерчиликти мойнуна алып президент иш жүзүнө жоопкерчиликти алып, иш жүзүнө бүт маселелерди иш жүзүнө ашырабыз деген жоопкерчиликти алып атат. Ушул эле мурда жашыруун болсо, азыр ачык мойнуна алып атат. Буну дагы кабыл алыш керек да. Бул дагы тарыхый чындык. Болгону өкүнүчтүүсү, ошол кезде барып, катышып, өзүңөрдүн оюңарды айтып ошол жерде талкууга катышпастан бүгүн чыгып
референдум мыйзам чыгарылып атканда ушул оюңарды айтып аткан өтө өкүнүчтүү. Бардык нерседе мындай раттуулук керек да. 4-чү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Бул жерде мен дагы мындай өзүм коллегаларыма айтат элем да. Чындыгында мына убактылуу ИО президент өзүнүн буйругу менен конституционный совещание түзүп, ошол жерде 3 ай иштеди. 3 ай конституционный совещание иштеди. Ушул жерде наразы болуп жаткан биздин коллегаларыбыз барып мындай конструктивдүү бир мындай сунуштары болсо берсе жакшы болот эле. Анан бүгүн биз референдум жөнүндөгү мыйзамды карап атабыз. Ошол жерде кандай сунуштар болсо мындай бергенге мүмкүнчүлүк бар эле. Анан кийин мына Бакыт Эргешевич жакшы нерсени айтып кетти. 2016 жылы ушул жерде чурк этпей, бирөөңөр дагы азыркы кыйкырып уткандар. Эки колдоп колуңарды көтөрүп, жанакы конституцияны колдоп бергенсиңер. Эмне үчүн бүгүн президент бардык жүктү мен мойнума алам деп атса, эмне үчүн каршы чыгып атасыңар? Өзүнүн жашоосуна наразы болгон адамдар дагы мындай туура түшүнүш керек буну. Мына бүгүн бардык жоопкерчиликти мойнума алам деп атат. Мына бүгүн күнгө чейин көчөгөн аркасында башкарылып келген. Мына ошол коллегаларыбыз да колдоп берсе жакшы болот азыр. 2016 жылы карап көрүңүздөр, мына ошол стенограмманы немеге алып. Ким за берген, ким против берген. Анан мына бүгүн жана маселеге жетпей эле, маселе мына акыркы болуп кирди бүгүн. Мына маселеге жетпей эле алдыда 2-3 маселе турат. Маселени карайлы, шашпайлы, маселеге жетейли, анан карабайлыбы? Жоопкерчиликти алам деп аткандан кийин конституцияны мына мен жогору жакта айтып кеттим, 3 ай обсуждение болду. Эмне үчүн мындай сунушуңарды бербейсиңер, анан келип алып бул жерде тос тополон кыласыңар? Рахмат. Күн тартибин карап өтпөйлүбү? 1-чи микрофон. Рахмат. Эми кээ бир депутаттар капа болбогула төө десе б деп атасыңар да. Биз эмне дедик? Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Туугандар, Атамбаевдин учурунда анттым эле мынттым эле деп азыр баатыр болуштун кереги жок. Ал учурда силер Атамбаевка эмне дегенсиңер? Анын жообу, берген жообу баарыбызга белгилүү. Эл абдан жакшы билет. Парламенттик башкаруу жөнүндө дагы мындай көп нерселер айтылып кетти. Туугандар, мына азыр көбүңөр этегинен намаз окуп аткан Ташиев, Жапаров ошол парламенттик башкаруунун үзүрү менен келип бул жерде Келдибеков төрага болгон. Бүт ошол парламенттик башкаруудан шайлоонун таза өткөндүгүнөн, биометрикалык система киргенинен ошондой жакшы иштер дагы болгон өз убагында. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз баш мыйзам жөнүндө айткан жокпуз. Биз регламент бүгүнкү киргизүү, күн тартибине киргизген мыйзамсыз деп биз ошону айтып атабыз. Экинчиден сунуш бергиле. Биздин сунушубуз так даана белгилүү. Азыркы баш мыйзамга тийбеш керек. Диктатуралык жеке басар бийликти орнотконго каршы болушубуз керек. Бир дагы беренеге тийбей ушул боюнча кетишибиз керек деген сөз. Мына азыр регламент эмес, баш мыйзам азыр бузулду. Биз азыр аракеттеги конституция менен иштеп атабыз да. Кече президенттин аппарат башчысы бүт өкмөт мүчөлөрүн чогултуп алып, өлкөнүн өнүгүү стратегиясын талкуулап отурат. Президенттин аппарат башчысы баш мыйзам бузулду да. Тебелен отпай эмитен эле. Дастан Далбаев туура айтты. Биз мыйзам менен эмес, түшүнүк менен жашап калдык. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу коллегалар, мындай айтышканда биз чыгып регламенттин беренелерин айтып, ушул жерде туура эмес болуп калды, күн тартибине алып чыккан мыйзамсыз деп айтып атабыз. Силер болсо таптакыр мындай башка жака кирип кетип атасыңар да. Албетте эл чечет туура. Биз чечпейбиз. Ошондуктан бүт регламентти сактап, мындай туура жол менен кетели деген сунушту айтып атабыз биз. 2-чи микрофон. Мен дагы жогору жакта коллегаларым айтып кетет элем да. Бул жерде чындап бул коллегаларыбызды түшүнсөк болот. Ошол 5 октябрь күндөрү жан талашып бийликке жетпей калып, бийлик талашып жүрүп ушул күнгө чейин бийликке жетпей калып, эми мындай ичиндеги күйүтүнү түшүнсөк болот да. Бул жерде мындай туурусуну мындай айтыш керек.
ел таңдағаннан кейін ушул конституцияны, президенттик башкаруу 80%. Мына элдин тандоосуна биз баш ийишибиз керек. Анан мына жерде биздин комитеттин төрагаларына дагы мындай сөз тийгизип кетип атат. Ар бир депутат бул жерде өз үчүн жооп бериш керек. Комитеттин төрагасын сындап, комитеттин төрагасынын оюну айт электе комитеттин төрагасынын оюну айткан туура эмес бул жерде. Ошон үчүн ар бириңиздер мындай сүйлөп атканда абайлап сүйлөңүздөр, урматтуу коллегалар. Birinci mikrofon. Рахмат, Талант Турдумович. Мен атымды кесиптешим атап кетти, мен эч кимдин атын атаган жокмун. Мен баш мыйзам боюнча пикирим башынан эле белгилүү. Мен каршы болчумун, бирок мен деле жакшы болсун дейм, бирок бардыгы мыйзам менен кетсин деген жолду айткан болчумун. Анан болбой эле айтып атпай, бул Момбеков деген тигүүдө чай, мен эч кимге тийишкен жокмун го. Эл билет да кимдин кошоматчы, кимдин саткын экенин. Эл билет, анан 80%, 30%, 80%. Ал Кыргызстандын халкынын 15%. Ал жалпы шайлоочулардын 33%. Карап көрөлү деп 6 миллион калк менен 3,5 миллиондун 1 миллионго эсептеп койсоңор деле болот да, калькулятор менен эле. Анан ак мышыкпы, кара мышыкпы чычканасы бол дейт. Кеп баш мыйзамда эмес, кеп башка мыйзамда. Биз башка мыйзам менен башка мыйзамды тиркеме катары кабыл алып атпайбы? Мен ушудан айтып атам, ай, эртең Конституциялык палатага бирөө сотко берсе, жокко чыгарып калса, мына жерде добуш бергендер не болот? Кылмыш козголот да. Конституциялык төңкөрүш жасаган деп. Бардыгын мыйзам жол менен кетсек деле болот эле да. Эмне эле шашып атасыз, кайкына баратасыз? Мен такыр түшүнбөй турам. Эми мыйзамды мыйзам жол менен кабыл алайык да. Анан бири-бирибизди эстебей аласыз. Оппозициянын болгону жакшы. Биздин каршы сүйлөгөнүбүз азыркы бийлик үчүн аброй. Анткени айтат, ушундай карама-каршы, ушундай демократия бар экен Кыргыз парламентинде дейт. Кыргыз бийлигинде дейт. Бул президент үчүн дагы, сиз үчүн да жакшы. Талант Турдумович, сиз билесиз да, саясий куйтулук, саясий куугунтук эмне экенин өз башыңыздан өткөргөнсүз да. Аны үчүн биз каршы пикир билдирсек, бизди жаманаттык каралай бербегиле. Бул силерге аброй алып келбейт, кайта элди кыжырда келтирет. Биз каршы сүйлөгөндөр өтөт. Кол бутун байлап отуруп өткөрөт. Кече үйүнө барып көрдү, кол койдурду. Азыр да ошол куалап келип өткөрөт. Мына мен бир сүйлөп койдум эле, комитеттин төрагасы менен орун басар келип калды. Булар азыр айтсын, кече мындай кворум болгон, нондой болгондо мен макулмун. Мен мыйзамсыз киргизбегиле, мыйзам менен киргизбей сөз айттым. Анан бири-бирибизге мындай комментарий бербей эле коелу. Кыргыздын эл билет кимдин ким экенин. Рахмат. Şu iki adamga söz vereyim, anın gün tertibine ötsök. İkinci mikrofon. Рахмат. Урматтуу депутаттар, талаштан так чарлат демекчи туура, мындай такта болуп турганыбыз туура маселе. Бирок мына добуш берүү боюнча айтып кетейин, Талант Турдумович. Регламент боюнча төрагалык кылуучу бул жыйынды алып барат. Ал эми добуш берүүнүн процедурасын көзөмөл ала турган атайын комиссия түзүлгөн сессиянын башында. Бул биринчиден. Экинчиден, биз Конституциянын ички маңызын өткөрүп атабыз. Биз бүгүнкү күн тартибинде өткөндө каралганда дагы референдум өткөрүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкуулап жатабыз. 66 берени регламент боюнча дагы эсептеп кетейин. Экинчи пунктунда тиркеме катары келген ушу долбоор өзгөрүүгө жатпайт деген норма бар. Бул экинчи. Ошондуктан анан эми жай жанаттан болсун Алмаз Жумабекович мына 40 кылып өтө элек, ошол өтүп кеткен киши кол койгон жана башка деп кайра козгоп атасыздар. Алда үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар дегендей. Бул маселе ноябрь айында жаңы конституциянын долбоорун демигелеп чыкканда кол коюлган, кол турат. Эми ал кишинин жайына койгулачы мындай. Андан сырткары конституциялык кеңешме түзүлдү, талкуу болду. Бүгүн процедура менен алдыга жыла берели, мындай учурлар болгон. Күн тартибине киргизилип, комитет кече өттү. Мындай айтканда сурамжылоо методу менен. Бул да практикада бар. Ошондуктан биз күн тартибине каралып баштаганда кандайдыр бир суроолор болсо менен талкууга өтөлүп, бүгүн алдыга жыла берсек деген сунушту айтат элем. Рахмат. Рахмат. 4-cü mikrofon. Талант Турдумович, регламент негизинде өткөзөбүз. Мен аны туура көрөм.
Азыр Жанар Акаев кыйытып айтып кетти да, мен адресиме. Мен бир президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Президент мага айткан сындарды мен үчүн ал дары деп коем. Аны коркпой эле айтам, уялбайм андан. Ал киши өзүнүн ыктыяры менен кеткен. Ал киши өз ыктыяры менен кеткен, биз ага баа бердик. Бирок баласы атасын саткан, бул чоң күнөө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким болдуң сен. Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле. Сен мындай мага кыйтып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу? Иним. Күн тартибине өтпөйлүбү? Биринчи микрофон. Рахмат. Эми катуу тийип чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коеюн деген ой эле. Түшүнүп чычалап атышканы мындай жакшы. Бакыт Эргешевич, дагы бир жолу айтып коеюн сизге, дары болсун. Бирок дары болбоптур. Мен сиздин атыңызды атабай, сизге комментарий бербегенден кийин сиз ушинтип чыгып алганыңыз туура эмес. Экинчиден, мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгондо айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отуруп. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Моралдыктагы укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Урматтуу депутаттар, бири-бириңиздердин аброюңарга шек келтирбесеңер. Өзүңүз келип Атамбаев этегине намаз окуп кийин бар. Буну эми уялбай азыр деп барып намаз окутасыз. Уялбайсыз ушул. Дагы үйрөтүп алып, акыл өтөсүң, унутпай жүр. Сиз мага акыл айта турганга Бакыт Эргешевич, моралдык укугуңуз жок. Эч кандай. Рахмат. Экинчи микрофон. Талант Турдуматович, күн тартибине өтпөйлүбү? Эми мына акыйнеге айтышканды токтотпойлубу? Эми бир-эки эле популисттерди Күн тартибине өтөлү. Талант Турдуматович, бир-эки популисттердин немесинде 2-ден 3-төн чыкса боло береби? Токтотушун мынандай популисттикти. Сүйлөй турган сөздөр көп өзүчү. Мындай айта турган сөздөр. Мындай бардыгынын өзүнүн жолу болот да. Рахмат. Бакыт Эргешевич, күн тартибине өтпөйлүбү? Анда Бакыт Эргешевичке берем, анан чыкпасаңыздар. Болду, рахмат. 4-чү микрофон. Иним Жанар, сен айтып атасың, намаз окуп атасың. Сен эмне ушу президенттер мен намаз окуганын көрдүң беле? Биз намаз окусак өз үчүн окуйбуз. Кудайым деп, биздин мамлекетибиз ынтымакта болсун, элибиз аманчылыкта болсун деп биз өзүбүзгө намаз окуйбуз. Сен эмне көрдүң мен бул жерде? Кайсы болгон 16 жылы эмне болдуң эле сен бул жерде? Балашка деп сен эмес белең? Сени бул жерде өстүргөн ушу киши. Сени көтөргөн ушу киши. Сен анан кийин бел коюп, далын коюп кетип калбадыңбы сен? Менмин бул жерде. Мен аларга бир да президентке мен милдет койгон эмесмин. Бир дагы мен аларды мындай аткарам же бул жасайм деп айткан эмесмин. Ошон үчүн сен билип алгын ким экенин. Сен мына ушу Атамбаевда сен жүргөнсүң ушу жерде намаз окуп. Сен ушул аткарган иштерин айткан жасаган жумуштарды сен аткаргансың сен. Ошон үчүн мага сен мына кылбагын. Акыл үйрөтпөгүн мага. Же далили менен айткын сен. Далил менен айткын сен. Намаз окуган деп коет дагы. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибин кароого өтөлү.